Айзада Жамгырчиева, депутат болгончо эрими эркелегеним жакшы. Бул тууралуу белгилүү теле алып баруучу Айзада Жамгырчиева өзүнүн жеке баракчасынан билдирди. Эл өкүлү болгончо азырынча элимдин, эрге тийсем эримдин эркек кызы болуп жүргөнгө эмне жетсин деп билдирүү калтырган алып баруучу. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Рыскелди Момбеков, Тынар бизге кел, ата мекенден депутат болосуң. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Ай телеканалына маек берди. Ал Кудул Тынар Курбаналиев күздөгү парламенттик шайлоодо эски депутаттар кайра шайланса, Орусиянын жарандыгын алам деген сөзүн пикирин айткан. Тынар Курбаналиев деген Кудул айтып, кайра эски депутаттар келсе, көчүп кетем, жарандыктан баш тартам дептир. Тынар, сен кетпе, ушулар кетсин. Алардан зыян, сенден пайда. Керек болсо депутаттыкка кел. Ата мекен менен аттан. Депутаттар Кудул болсо болот. Кудулдар депутат боло албайт бекен. Керек болсо Украинада Кудул президент болду. Сен экөөбүз бүлдүргөндү билбейбиз. Күлгөндөрдү билебиз. Сен экөөбүз сүйлөсөк жугумдуу болот, алар сүйлөсө жугумдуу болот деген Момбеков. Маалымат булагы Репортер Чекит KG. Айпери Кубик кызы, адамга эки эле нерсе керек. Ырчы Айпери Кубик кызы өзүнүн көрмандарына кайрылып, адам көңүлүн оорутпайлы деп өтүндү. Адамга эки эле нерсе керек. Биринчиси нан болсо, экинчиси көңүл дейт атам. Көңүлдөрдү оорутпайлы, жүрөгүбүздө ыйман, тилибизден бал тамсын, жүзүбүздө нур болсун, жегенибиз нан болсун, Аллах колдосун, өлкөбүздө токчулук, молчулук, тынчтык болсун деп көрмандарына жакшы каалоосун арнады Ырчы айым. Ырчы жакында хиджаб кийди жана социалдык баракчасында жолукчан сүрөттөрүн гана калтырды. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Анжеликага Бишкек мэриясы ыраазычылыгын билдирди. Бишкек мэриясы ырчы Анжелика Кайратова, Бактыгүл Бадиева баш болгон кайрымдуулук жасаган айымдарга ыраазычылык баракчасын тапшырды. Бул тууралуу Кайратова социалдык тармактагы баракчасына шилтеме берип, Барометр билдирет. Атайын кайрымдуу айымдарды чакырып, бүгүн Бишкек башкармалыгы ыраазычылык баракчаларын тапшырды. Эл кызматында чын ниет менен болгон күчүбүздү жумшап аракеттене берели деп жазды Анжелика. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Асел Кадырбекованын Instagram баракчасы кайрадан иштей баштады. Ырчы Асел Кадырбекованын Instagram баракчасы кайрадан иштей баштады. Бул тууралуу Ырчы социалдык баракчасына маалымдады. Буга чейин Асел Кадырбекова ооруканадан чыкканы маалымдалган эле. Ырчынын аккаунтуна 2 миллиондон ашуун адам жазылган. Асел Кадырбекова сулуу салонунда иштетет. Эскерте кетсек, Ырчы 26-июнда жол кырсыгына кабылып, ооруканада дарыланып чыкты. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Урмат Усенов, Ырчы, мен бийликке азыр сын айтпайм. Урмат, учурда кыйналган элге жардам берүү менен алексиз. Оба, жардам берип жаткан учурубуз. Жай турмушта эл бизди кубаттап, кол чаап, алдыга сүрөп турса, элдин башына күн түшкөндө бизге эл үчүн чуркоочу мал келди. Бул милдетибиз деп ойлойм. Каражат жагы кантип жатат? Каражат кайдан келип жатат деп кээде өзүм да таң калам. Башында 4-5 күн өзүбүздүн чөнтөгүндөн акча баштаганбыз. Кийин эл чогулта баштады. Карасам, жардам берип жаткандардын көпчүлүгү колунда бар адамдар эмес. Орточо, кийими бүтүн, курсагы ток, маяна менен жашагандар. Бир күнү жаш кыз чалды. Урмат байке, мен да салымымды кошот элем. Жүк ташый турган жумуш болсо ташып берем. Өзүмдүн жүк ташый турган машинам бар дейт. Обсервациялар жаңы ачылып, киребеттерди ташуу керек эле. Бирок жардамдан баш тарттым. Бул учурда аял зат өзүн жана балдарын ден соолугун коргоп берсе эле болду. Ошол чоң салым. Сиз жөн эле коюңуз. Үй бүлөңүздү багып жаткан болсоңуз абайлаңыз. Бул жакта мырзалар бар деп рахматымды айттым. Жардам берем деп 2 нанын бирин көтөрүп келгендер бар. Бир апа чалып, этим жок эле, бирок картошканы жакшы буулуп бышырап берем. Жардамым болсун дейт. Бир ата пенсиясын салам деп чалды. Ага жөн эле коюңуз дедим. Кыргыздын бул салтына баа бердим. Ан сайын жүрөк ezilip дагы күчтөнүп калат экенсиң. Карылар пенсиясын, жаш балдар чогулткан акчасын беришүүдө. Эл өкүлдөрүнөн жардам бергендер болдубу? Эл өкүлдөрүнөн жардам бергендер болду. Мен алардын да акчасын башкардым. Башкарганда кандай? Алардын акчасына бир топ аппараттар, дары-дармектер алынды. Сырттан караганга системадуу иштеп жаткандай болдуңар. Жаңылыштар болдубу? Башында жаңылып жаттык. Акчаны туура эмес жага жумшап алгандан корктук. Катачылыктар туура нерсеге багыт берет экен. Азыр системдүү иш алып барып калдык.
Бир топ ырчылар чогуу аткарган адамга адам керек деген ыр жакшы чыкты. Азыркы учурда элге дем бердик десек болот. Демилгени ким көтөрдү? Карантин учурунда Маданият министри Азамат Жаманкулов ушундай идеяны айтып калды. Элге дем берсек, патриоттук ыр жаздырсаңар деди. Ал уюштуруучулар демилгечи адам жеке мен үчүн. Мен Мирбек Атабековго чалдым. Ал макул болду. Обонун жаратты. Бирок жарыялаганга жетишпей калдык. Катаал карантин жолтоо болуп, жолугуша албай ишке ашпай калды. Карантин бүтүп, жайыраак абалга өткөндө бул демилгени кайра баштадык. Анда даяр ыр бар экен, ошону ырдап чыгалы дедик. Топ түзүп, ырчыларга сунуш кылып, телефондорго жаздырып, бир күндө ырды бүтүрүп чыгарып, элге жарыя кылдык. Ал дарыгерлерге тайзим деген ыр. Анан Султан Садыралиев мага адамга адам керек деген ырды жөнөтүп калды. Дароо жактырып, WhatsApp'тагы ошол эле группага ыргыттым. Жапа тырмак колдошту. Бул жолу сапаттуу жасай турган болдук. Элге жарыя кылдык. Жыйынтыгы биз күткөндөн да жакшы болду. Бул ыр элдин бошоп турган көкүрөгүнө барып отурду окшойт. Ырда көбүнүн деми, үмүтү, кубанычы, айрымдардын ыйы да болушу мүмкүн. Ушуну менен биз кымындай болсо да жоопкерчиликти аткардык. Муну бир эрдик деп баалаганга болбойт. Ишибизди кылдык. Кече бир сөз окудум. Жүдөмүш келинди сындай берген кайын журтка окшоп эле бийликке асылып жатабыз деген. Сиздин оюңуз? Дал ушул акыбалда мен бийликке, эл башчыларына, депутаттарга сын айткан жокмун. Айтпайм дагы. Мамлекеттин калдайып турганынын өзү чоң күч. Ооруган адамдарга деле мамлекеттин алсыздыгын айта берсек, анын үмүтү өчөт. Учурда күнөөлүү күнөөсүздү териштирип отурганга убакыт да, энергия да жок. Илдет күтпөйт, күчөп кетиши да мүмкүн. Ага караганда бир катарга туруп, өлкөнүн саламаттыгы үчүн колдон келген салымды кошуш керек деп ойлойм. Биз көргүбүз келбесе да бул күрөштө мамлекет башчыларынын салымы бар. Бирок элге жардам кылган ыктыярчылардын иштерин мамлекет башчылары баалашы керек. Бул илдеттер ар ким өзү үчүн бир нерсе үйрөндү. Бир убакта кесир сүйлөп калганбыз. Асылып, той болбосо эле баары жайына келчүдөй. Экономиканы жалгыз тойлор артка тартып жаткандай сүйлөп калганбыз. Азыр тойканалар обсервацияга айланды. Кыргыздын жакшы сөзү бар. Жакшылыкта кезигишели деген. Элибиздин мындан чоң сыноолордон аман чыккан тарыхы бар. Мындан да чыгабыз. Бирок сыноону эстеген чыгарбаш керек. Көп нерсенин баркын билдик. Балдарыбыз үйдөн окуп, мугалимдин баркын билдик. Ооруканада дарыгерлердин баркын билдик. Күйөөсү аялынын, атасы баласынын, эжеси сиңдисинин баркын билди. Бул илдеттен кийин биз эле эмес, бүтүндөй адамзатта бурулуш сөзсүз болот. Шайлоо үстүндө ырдабайм деген ырчыларга кошуласызбы же? Мен ошол үгүт иштерини ырдоого эмес, үгүттө ырчылардын болушуна каршымын. Концерт менен коштолгон үгүттөрдө ырчылар курал катары колдонулбашы керек. Биз эски эле саясий маданият менен келе жатабыз. Өзгөрүү керек, жаңылануу керек, жаңы ыкма колдонулушу керек. Тандап алган депутаттарды сындоодон мурун өзбүз ошолорду алып келгенибизди билишибиз керек. Биз шайлабасак, алар ошол жерге барбайт эле. Медалдын дайым эки жагы бар. Маданият министринин кеңешчисисиз. Маданият өкүлдөрүнүн маселелерин жакындан билип калсаңыз керек. Чечүү жолу бар бекен. 2020-жылдын эсебинен секирик жасай турган пландарыбыз бар эле. 2030-жылга чейин стратегиялык багыттарды иштеп чыкканбыз. Ичинен андан баштап маянага чейинки маселелер камтылган. Идеялар, долбоорлор ишке ашмак. Тилекке каршы 6 айдан бери илдет менен алышып жатабыз. Бардыгы өз ордуна келсе ишке ашырабыз. Үй бүлө тууралуу сүйлөшпөйлүбү? Балдарыңыз чоңоюп калса керек. Алар Урмат Усеновдун балдары экенин кандай кабыл алышат? Адатта ырчынын баласы, депутаттын баласы деген стереотип бар эмеспи? Алар каникул башталгандан бери айылда. Андан кийин жубайым айылга кеткен. Ушундай оболчолонуп турганды туура көрдүк. Азыр шаарда жалгызмын. Балдарым Урмат Усеновдун балдары экенин жай эле кабыл алышат. Анткени бул темада өтө сейрек сүйлөшөбүз. Көбүнчө биздин чөйрөдөн олак жүрүшөт. Көп убакыттарын окууга арнашат. Аларды эч ким тааныбайт. Жеке баракчалар жок. Биз да балдарды жарыялабайбыз. Азыр балдарыбызга башка тилдерди окутуп жатабыз. Балдарды улутун сүйүүгө кантип үйрөтө алабыз деп ойлойсуз? Биз кыргыз тилинде сүйлөшөбүз. Бул мактана турган деле нерсе эмес. Анан жай бою жайлоодо айылда болушат.
Көп көкүрөк каккан патриот жигиттер бар, балдары орусча сүйлөшөт. Бул туура эмес. Тарбияны үй бүлөдөн баштоо керек. Кыргыздын балуулуктарын, тарыхын үйрөтүшүбүз керек. Өзгөчө эркек балага жеткинчек кезинен мекенин сүйүүгө үйрөтүү керек. Кыз балага көп милдет артпаш керек деп ойлойм. Анткени тагдыры колубузда эмес. Башка улутка да турмушка чыгып калышы мүмкүн. Анда алар ошол жака өтүп кетет. Бирок эркек баланын сөзсүз мекенчилдикти үйрөтүү, аны сактоо зарыл. Чубак ажы Зайырбек Ажиматов каза болгон досторуна күйүп кетип, көзү өтүп кетти деп